Саламатсыздарбы? Маанилүү маек кайрадан эфирде. Бүгүн бизде конокто экс-министр МВД генерал-майор Мелис Турганбаев. Биз менен болуңуздар. Саламатсызбы, Мелис мырза? Студиябызга кош келиптирсиз. Мына кезектеги коногубуз сиз. Биз бир нече күндөн бери ар кандай кесиптеги жарандарыбызды, инсандарыбызды белгилүү коомдук ишмерлерди чакырып, биздин шайлоонун кандай тартипте өткөндүгүн, анткени бүгүнкү күндө ошо жеңилип калган тарап дейбизби, же болбосо шайлоонун жүрүшүндө жакшы байкоо жүргүзбөгөн тарап дейбизби, мындан келди бир нааразы болгон тараптар шайлоонун калыс эмес өткөндүгү жөнүндө дагы өз ойлорун ортого салып жатат. Ошон үчүн биз ушуну көзөмөлдөп билген, өз көздөр менен көргөн шайлоонун кандай өтүп жаткандыгын ошол инсандарды чакырып, алардын оюн ортого салып жатабыз. Биз билгени сиз Нарын областынын атайын ыйгарым өкүлү элеңиз. Ошол жерде шайлоо боюнча элди аралап жүргөнүңүздөн да кабардарыбыз бар эле. Ошол сиз шайлоонун кандай өткөндүгү жөнүндө коомчулукка азын-аулак сөз кылып берсеңиз. Рахмат. Эми шайлоо жөнүндө айтсак, ошол башынан аягына чейин не только Нарын областы боюнча, а вот бардык региондор боюнча эле баягы көзөмөлдөп азыркы президентибиз Жээнбеков Сооронбай Шариповичтин ишенимдүү өкүлү катары бардык регион боюнча эле жардам кылдык. Ошол эле. Эми мен ойлойм, Кыргызстандын историясында мына бул биз дүйнө жүзүндө көргөзсүк да, кандай ушул демократия, кандай шайлоону өткөзүш керек, таза шайлоо. Ошон үчүн мына мурдагы шайлоолорду билесиздер да, мына 2010 жылга чейинки шайлоолордо мисалы шайлоонун эртесинде эле ызы чуу болуп эле митинг болуп, мен эми ошол баягы ички иштер министерствосунда иштеп турган кызматкер катары мына көп шайлоолорду өткөздүк биз. Ошондо эртеси күнү эле митингдер, баягы ар кандай соттошуулар, ар кандай мындай башаламандыктар көп болуп кетишти. Бири-бирин сабамай, бири-бирин урмай, бири-бирин кубаламайга чейин барышчу. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, мына 15 октябрдан кийин 16-сында элибиз эч кандай бир дагы мындай даже үн чыгарышкан жок. Ошол себеби шайлоо таза, акыркы заманбап технологиянын негизинде өттү деп. Мына элдин баардыгы, дүйнө жүзү баардыгы өзүнүн баягы баасын берип өттү да бул боюнчачы. Анан жанагы эми кээ бирлер айтып атышпайбы, мына мисалы Сооронбай Шарипович бул баягы бийликтин тараптан келген киши, мурунку президентибиз Алмазбек Шаршенович Атамбаевдин кишиси, мына ошон үчүн жана административный ресурстар колдонулду депчи. Мына мен ушул күбө катары мен айтып коеюн. Наоборот, бөлөк кандидаттарга иштешти ошол административный ресурсту. Азыркы президентибиз Жээнбековго ушул карапайым адамдар салып беришти. Мен ушул Нарын областында боюнча ошол 14 октябрдан 15-ине чейин ошол жерлерде жүрүп, кечке чейин бир топ айыл кыштактарды мындай кыдырып, баамдап, мындай карап көрдүм, анализдеп. Конечно, основном баягы эми мурунку ушу кээ бир кандидаттар баягы тетиги апрель 1 жыл мурун баштап эле иштеген көрүнүп турду да ал жердечи. Конечно, акча берген, акча тараткан маалыматтар да болуп атты ал жерде. Анан мен ойлоп атам, азыркы президентибиз өзүнүн баягы мына Нарын областы боюнча өзү барганда дагы элдин тосуп алгандыгынан сырткары ошо эл аябай жакшы кабыл алды да. Себеби бул киши эчтемкени мындай ашыкчалап айткан жок. Анан ошол элдин арасынан чыккандыгы, тетиги мектептин рядовой мугалиминен баштап ошол колхоздун ошо кездеги зоотехниги, андан ошол айылдын башкармасы болуп, директор совхоз болуп, анан райондук
секретары болуп, ошондон мына бул бүгүнкү күндө ошо карапайым элге эмне керек? Ошол элдин турмушун көрүп, ошол элдин турмушун түшүнө билген киши керек да бүгүнкү күндө. Ошонун баардыгынан баштап мына өмүр баяны, андан сырткары мына акыркы жылда баягы премьер-министр болуп турганда кандай, кайсы тараптарга, кайсы мамлекеттин өсүшүнө, мамлекеттин стабилдүүлүгүнө кайсы иштерди жасаш мына көрүнүп турат. Эми мына акылдуу деп баарыбыз эле айтабыз, мына акылдуу деп мен эч ким менен мындай талаша албайм. Акылдуу деген акылдуу. Бирок Сооронбай Шарипович мына баягы мудрыйлыгы, көрөгөчтүгү менен мына премьер-министр болуп турганда көп иштерди жасап кетти, алгылыктуу иштерди. Мындай кадимкидей кыймылдоолор болуп калды. Мына ошонун баардыгын мына эл тараза. Мына бизде Кыргызстанда 26 жыл эгемендүүлүк алган жылдардан баштап бизде ар кандай көп жетекчилерибиз келди. Мына бир эмес эки президентибиз катышып жүрөт сырт жакта. Менин оюмча Сооронбай Шарипович канчанчы премьер-министр мен эсимде жок, бир 20дан ашып кетти го, же 30дан ашып кетти. Көп эле премьер-министрлерди да көрдүк да. Мына ошонун арасында ишти алып баргандыгы боюнча мындай белинип калды. Ошон үчүн эл баягыреки мындайча айтканда эл колдоп кетти бул жерденчи. Бул жерде эч кандай административный ресурс колдонулган жок. Мен дагы бир жолу айтып коеюн, наоборот, бөлөк кандидаттарга иштеди. Мына Бабановго иштеди. Жана мугалимдер Өздөрүнүн каалоосу боюнча. Өздөрүнүн каалашы боюнча мына Нарын областында ошондо мына Ат баш району боюнча мугалимдердин көбү ачык эле иштешти. Ал жерде ачык эле барып голосовать этишти. Мына бала бакчада иштегендер, бөлөк кызматкерлер, алар жөнүндө эч кимди кукун тутап, эч ким сен тияка салдың деп бир дагы сөз болгон жок. Бул бияк иштеп атат. Ар бир айылда ошол кайсы талапкерин жактаса, кайсы талапкери ошол бүгүнкү күндө ошол жактырса, ошол талапкерине өзүнүн добушун берди. Мен ойлоп атам, шайлоонун өтүшү аябай чоң деңгээлде өттү да. Тазалыгы. Эми, конечно, баягы мурунку 2015 жылкы парламенттик шайлоодо мына мен өзүм ошол кезде ички иштер министри болуп турдум. Мен кээ бир жерлерде сбой болуп аткандыгын мана баардыгыңыздарга эле маалым. Жана компьютер кээде свет өчүп калып атты, кээде компьютер иштебей калды. Кээ бир адамдар биздин жарандарыбыз өзүлөрүнүн мындай тизмеден таппай калгандыгы болду. А мында мына бүгүнкү күндө мен добушумду берет элем, каяка барышты таппай калдым. Мен деген бир киши болгон жок. Мына средства массовый информациялардын берген маалыматтары боюнча деле интернеттерде мына бизде, особенно бизде эми элибиз аябай интернетти, соцсеттердин баардыгында биздин жарандарыбыз аябай активдүү катышат. Ошол жерде бирөөнү да көргөн жокпуз. Бул эмнени жыйынтыктайт? Себеби шайлоо таза, акыйкаттуу бүгүнкү күндө жакшынакай өттү. Да, мына ошол эле мына экинчи орунда Бабанов болбоду, Өмүрбек. Өмүрбектин деле шансы чоң болчу. Баардык эле мүмкүнчүлүгү бар болчу. Бирок ошол мүмкүнчүлүктү туура колдоно алган жок. Ошонун негизинде бул шайлоодо мага президенттик буйрубай калды да. Андан кийин эми баягы кээ бир Талас регионунда кичине ача-мыча мындай чогулуулар болду, митингдер болду, бирок эл баардыгын көрүп, түшүнүп турат. Ошого байланыштуу андан кийин тынчып эле калды. Ошонун негизинде мен ойлойм шайлоо аябай таза, акыйкаттуу өттү деп ойлойм. Мындан ары дагы бизде мен ойлойм ушундай таза, акыйкаттуу өтөт деп ойлойм. Шайлоонун баардыгычы. Себеби мына көп мамлекеттерде, өнүккөн мамлекеттерде даже бизде ушул үлгү катары айтып атышат да баардык. Мына Кыргызстанда даана өттү депчи. Мына бизде парламенттик, анан президенттик башкаруу биринчилерден, мына Орто Азия мамлекеттеринин ичинен биз биринчилерден өтүп отурабыз. Бул дагы мына башында иштей албайт. Ушул эле коңшу мамлекеттер айтып келишкен. Бул болбойт. Эсенги мамлекеттерин айтып көрөчү. Бул Кыргызстан эмне болуп атышат булар депчи. Бирок мына акыркы
мына акырындан баягы көч барабар оңолот дегенде акырындан биз мына бүгүнкү күндө уже толугу менен бири ошол бутак бийликтери бири менен түшүнүү менен бүгүнкү күндө мындай жакшы жумуштарды алып барат. Мен ойлоп атам мына азыркы биздин келечегибиз чоң. Президент мына даана жакшынакай бүгүнкү күндө 24 ноябрда салтанаттуу түрдө баягындай глобальный чоң кылбай эле даана биздин өзүбүздүн чыган баатырларыбызды, көрүнүктүү коомдук ишмерлерди, биздин өзүбүздүн аксакалдарыбызды, даанышман аксакалдар, эжелерибизди, карындаштарыбызды чакырып татынакка кылып туруп, инаугурация өткөзүп татынакка кылып туруп. Өз элин сыйлагандык кылып, Өз элин сыйлап. Ошол жерде татынакка кылып салтанаттуу түрдө өткөзүп берди. Муну дагы мына көп сайттардан окуп көрүп атасыздар. Көп мына чет мамлекеттик биздин боордош мамлекеттердин баардыгы тең өзүнүн баасын берип атат. Мына үйрөнүш керек депчи. Жакшынакай кылып туруп мына качан эле кыргыздар ушул баягы илгерки Манас ата бабаларыбыздын убагында хан көтөрүп кандай боз үйдүн ичинде кандай кылып такка отургузгандыгын мына бүгүнкү күндө биз ошонун баягы көргөздүк да бүгүнкү күндө. Анан мен ойлоп атам, бул шайлоо эң таза, эң мындай татыктуу өтү деп эсептейм. Анан деген мисалы 70-80% болуп кетсе дагы элдин баягы оюнда калмак. Татынакай 50-ден 54% добуш менен бул аябай жакшы пайыз болуп атат. Ошол мындай реальный да, элге ишенимдүү нерсеси. Анан берки кандидат калыс бөлөк кандидаттарга да беришти. Өзүнүн голосун эч ким ал жерден мына бөлүп жарган жок. Андан сырткары мага дагы бир эң негизгиси мурда Акаевдин убагы, Бакиевдин убагында кандидаттарды кандай куугунтук алышчу эле. Барса чогултайын ошол бир клубду бергиле, же болбосо бир аянтчаны бергиле, же спорт стадионун бергиле десе дагы ошого мындай каршы чыгышып, менен ал кезде баягы коомдук каналдардан эфир бербей. Эфир бербей. Мына ал жерден мына кайсы канал болбосун баардык кандидаттарды тең көргөзүп, рекламаларын баардыгын, өзлөрүнүн үгүттөөлөрүн, андан сырткары жанагы районный администрация, тетиги айылдык айыл өкмөттөрүнө чейин эч кандай бирөө кийлигишип, куугунтуктап, же болбосо сен мындай деген мен көргөн жокмун. Бул шайлоодо. Мына 2010дон бери эле ошондой эле болуп келатат негизи. Бирок бул аябай жакшы ошол акыркы технология, бул бизге аябай керек болуп турган. Мына эми мурунку президентибиз Атамбаев айтканда, элдин мамлекеттин стабилдүүлүгү бул башаламан болуп, баягыдай ызылчуу болуп, эметпегендиги бул эң биринчи ушул бир неме бул таза шайлоону өткөзүш керек. Таза шайлоо өтсө, ошондо элдин ишеними да болот. Анан мындай стабилдүүлүк да болот деп, туруктуулук да болот деп айтып өткөн. Өзүнүн сөзү бар да. Мына ошону жасады. Ошонун негизинде мына таза шайлоо, мына бүгүнкү күндө туруктуулук, эч кандай башаламандуулук жок. Жакшынакай бири-бирине бийликти өткөзүп берип, мына азыр бүгүнкү күндө мен ойлоп атам, алдыбызда биздин мындай чоң келечек күтүп турат го деп. Мындан келди сиз өзүңүздүн кесибиңизге жараша ушул коопсуздук жагын, тартип жагын көп байкасаңыз керек, что мурункудай эч кандай чырдаш болбой, мушташ болбой, ошо коопсуздук жагы абдан тартип менен өткөндүгүн. Андан кийинки сурообуз мына бүгүн деп айтсак болот, көпчүлүк кыргызстандыктар көрдү, мүмкүн дагы көрүлектер дагы бардыр. Кечээ Казакстанда атайын биздин экс-президент Курманбек Салиевич жөнүндө бир тасма тартылып, аны бүгүн көпчүлүккө тартылашты. Ушул тасманын саясий тарабы кандай деп ойлойсуз? Булар эмне үчүн? Ал жерде мен Курманбек Бакиевди деле макташыптыр, же болбосо ал кишини таза көрсөтүшүптүр деп айткандан алысмын. Бирок алар ошол жерде дагы бир жолу биздин ички саясатыбызга кийлигишип, биздин ошол болгон революцияга өздөрүнүн көз карашы менен бир аналитика жасап чыгыштыр. Ал жагына сиздин оюңуз кандай? Эми бул жерде мен ойлоп атам, мындай
саясат кылып атышат да негизичи. Кандайдыр бир жооп бериш керек болуп калды да буларгачы. Эми азыр ошол Бакиевди бетине кармап алышып жооп бере башташты да. Ушундай деп түшүнөм да мен негизичи. Эми Бакиевдин Кыргызстанда 5 жылда жасаган ишин эми бүт кыргыз элибиз бүт баары билет. Эң аягында канча деген ошо фильмде мен да көрдүм бүгүнчү. Ошо фильмде көргөзүп атат жана канча деген адам каза болгондугу, 100дөн ашык бала ошол жерде. 100дөн ашык бала, андан көп бала майып болгондугун. Андан кийинки мына өзүңүздөр билесиздер, мына бүт өзүнүн Бакиевдин даана жүзүн, ошол үй бүлөлүк башкаруудагы жүзүн мына Садыркуловдун өлтүрүү, адам Садыркуловду өлтүргөндө ошол мына биз ошонун бетин ачып, өзүм ошол башында тургам, ошол кылмышты ачканда. Мына даана жүзүн ошондо көргөздүк да. Мына соттун мына тетиги акыркы эң биринчи инстанциядан жогорку сотко чейин барып ошол жерде мына 1 жылдан ашык сот болуп, ар бир күбө, ар бир ошол жерде айыпталуучуну, ар бир күбөнү доточно суралып, ар бир эң аягында мына мен өзүм да барып ошол жерде как свидетель катары 1 сааттан ашык ошол жерде мен дагы өзүмдүн билген көргөндөрдүн баардыгын кандай болгондугун баардыгын айтып бердим. Бул кылмыш негизи аябай болот. Жаңы акыркы технологиянын колдонуунун негизинде ачылды да. Технология менен ошол жерде мына балдар аябай чоң, жогорку профессионалдык бир кандай десем, жөндөмдүгүн көргөзүп, мына ушул кылмыштын бези ачылганын Садыркулов менен эле мына Бакиевге баа берип койсо болот. Мен ойлоп атам, азыр дагы биздин ошол администрация президент тарапта мына пресс-служба бар, правительство да бар, коомдук телеканалыбыз жакшынакай иштеп атат. Мына ошолор да биригип мына Садыркулов боюнча көтөрүп туруп эле ошондо биз убагында бир Канат Каныметов деген жигит мындай шашып эле тартканбыз, бир жарым сааттык бир тасма тартканбыз. Кандай болгондугун мындай сюжет кылып туруп, ошолду эле алып туруп эле момундай немеге коюп койсо эле ошо менен эле Бакиевдин жүзү. Мына Казакстанда көбү билбейт болуш керек. Бул Садыркуловду кандай өлтүргөндүгү, кандай болгондугу, мына бүгүнкү күндө мына ошол тетиги акыркы эң акыркылары 5 жылдан тетиги 25 өмүр бою кесилген өкүмдөр чыккан. Ошол Садыркуловдун иши боюнча 27 киши ошол чоң кылмыш боюнча өткөн. Мына ошолордун баардыгы бүгүнкү күндө соттолуп, кээ бирлери өзлөрүнүн баягы жазасын алышып, кээ бирлери азыр, по-моему, чыкты болуш керек. Боштондукка чыгышты көбүчү. Эми естественно тиги Бакиев, Курманбек өзү баштап, иниси Жаныш баары азыр алар эми Белоруссияда жүрүп атат. Аларды бизге бере албай атат. Мен убагында министр болуп иштеп турганда дагы ошол Минскиде болгон ошол Совет министров болгон, ушул СНГ мамлекеттери боюнча. Ошондо дагы ошол Белоруссиянын министрине аябай талаптарды койгом өзүм выступлениемде дагы кошуп айткам, ушул хорошо эми тиги саясат Курманбек Бакиев боюнча, эми Жаныш Бакиев боюнча бул эч кандай саясат жок, бул кылмышкер. Момунча адамдын өмүрүн алган. Давайте ошол боюнча ушуну карап туруп бербейсиңерби деп дагы ошол жерден бир чоң билдирүүлөрдү жасаганбыз. Эми тилекке каршы бүгүнкү күндө анын дагы баягы Интерпол аркылуу дагы биз бергенбиз. Анда дагы бул политический, саясий укугунтуктоо деп шылтоосу менен бүгүнкү күнгө чейин бербей, азыркы күнгө чейин мына бош жүрүп атышат. Калгандары деле Роскода ошол эле Минскиде деле жүрүп атышат. Эми аларды деле баары тең эле азыр баары чогуу эле ошол жерде жашап атышат. Мына ошол Садыркуловдун өлүмү боюнча эле мына апрелде дагы кошуп канча кишилер атылган. Анан жанагы ошол өлүм Садыркуловдун өлүмү боюнча эле Павлюктуку, мына биз кийин кимдер кандай болгон окуяны бүт баардыгын аны дагы ачып, бетин ачып, азыркы бүгүнкү күндө кээ бирлер камалып, кээ бирлер, по-моему, соттолду. Мен аны дагы
билбейм, биз сотко өткөзүп бергенбиз ошол кылмыштар боюнчачы. Мына ошол кылмыштар боюнча эле сюжеттер толуп атат, бизде бар, архивде бар да. Ошолор боюнча эле татынака кылып туруп бир жакшы сиздин оюңузча бул көрүп эле Казакстанга берип биз коюш жооп берүүбүз керек, сөз жок. Беришибиз керек да, себеби Бакиев ким экендигин биз бүгүнкү күндө ошол жанагы тасмалар менен аныктап беребиз да. Бул болгон окуя, элдин айтканы. Мына бүгүнкү күндө, конечно, жаны күйгөндөн чыгышты. Бүгүн мен ошол азаттыктан угуп калдым го дейм. Жанагы Казакстан посольствосунун жанына баягы каза болгон балдардын туугандары дейт, ошолор чыгышып, бу кандай деп аябай ошол жерде бир кичинекей митинг болгондугу жөнүндө айтты. Булар туура. Мен аларды колдойм. Себеби кырчыңдай болгон жап-жаш балдардын ошол жерден өмүрү кыйылганда. Ушул эгемендиги үчүн, ошол Бакиевдин режимин кулатыш үчүн канча деген адамдар каза болгон. Ошол балдардын туугандары чыгып атышат. Мен муну колдой өтөт элем. Эгерде менден жардам керек болсо, фильмди түзгөнгө же болбосо кандайдыр бир комментарийлер керек болсо, мен эч качан эметпейм, жардам берейин деген. Болгонун айтып бересиз. Болгонун айтып берем, ниетим бар. Бул боюнча сразу эле ошол жанагы фильмди көргөзгөн тасманы сразу оозун жабат. Бул кандай болгондугун. Муну не только Казакстан, бардык жакка таратыш керек негизичи. Себеби мына Садыркуловдун кылмыш боюнча жана ошол өлүмү 3 адам өлгөн да ошол жерде. Ал жерде да бир журналист бар болуш керек, Слепченко деген. Ошол үчөөнүн өлүмү боюнча чынын айтканда көп жерлерде мындай жакшы айтылбай калды да. Вот, унутулуп калды бул боюнча көп жерлерде. А бирок истинни мен ачык эле айтып коеюн. Мен мурда дагы айтып жүргөм, министр болуп жүргөндө айтып келгем. Садыркуловдун өлүмү боюнча менен Бакиевдердин даана баягы эмне деп коет? Тиги бетиндеги баягы маскасын чечкенбиз да. Кимдер экендиги. Мына ошолор. Мына мисалы 2010-жылдары мен ошол Жалал Абад Ошто болуп, почти 1 жылча Жалал Абадта болуп калдым. Мына ошондо көп ошол жерде аксакалдар, Жалал Абадтын ошол жерде тургундары, эли аябай сыйлайм мен. Ошо көбү сураган менденчи, ушул балам ушу кандай Бакиевдер кандай болуп кеткен, кандай болгон, кандай кылмыштарды жанагы Садыркулов боюнча да сурашкан аябайчы. Мына Ахмат Бакиевди да кармаганбыз ошо. Тиги тоолордо канча деген 1,5 ай жүрүп, тоону аралап, вертолет көтөрүп, ошентип жүрүп араң келип кармап, анан деген соттолгон болчу Ахмат Бакиев. Андан кийин акырын чыгарып коюшпады аны. Чыгарып андан кийин аны качып кетти ошо мененчи. Даже жанагы берген жазасы дагы мындай бүтүлбөй калган чын айткандачы. Бул боюнча деле эч кимде мындай ошол жерде мына бар болчу ошол жерде жанагы азыркы эмне деп коет, жана ГСИН деп коебузбу? Мына жаза аткаруу башкармачылыгы. Ошолдогу кызматкерлер, ошол жердеги медицинский работниктер, ошол кездеги эле соттор дагы эле. Вот, мына кандай кылып акырын чыгарып коюшкан. Вот, мына акырын кетип калды, ал сайрандап дагы жүрөт. Аны камап коюш керек эле дагы дальше. Эмне деген иштерди жасаган? Кээ бирлери ошондо, кээ бирлери коркуп, ошондо дагы Ахмат Бакиевди кармап келгенде, ошол жерде Жалал Абадтын соту жанагы санкциясын берип атат да биз. Жалал Абадтын УВДсында отурабыз баарыбыз карап келип. Эми буга санкция бериңиз. 2 күндөн кийин санкция бериш керек да. Санкциясын бериңиз десе, ошону окуй албай калчылдап, мен мындай эле окуп коеюнчу деп сот корккон да. Мына кабинетте ошол жерде сотрудниктердин көбү болгон. Датово мындай элди коркутуп койгон да. Вот, ошол күч органдарынан баштап сот, прокурордун баары коркутуп койгон. Анан деген ошондой бийлик анан кантип момундай немени көргөзүп анан эл ишенет ошого. Мына элдин азыр көбү көрө элек болуш керек, көрсө, по-моему, эл аябай мындай чоң бир реакция жасайт болуш керек бул боюнчачы. Биздин мамлекет үчүн бул көнмүш адатка айланып баратат окшойт. Анткени мына кече жакында шайлоодо болуп өткөн окуялардын ичинен Өмүрбек Токтогуловичтун ушу 2 улуттагы бир элдин адамдарын кагыштырууга барды деп бүгүнкү күндө иш козголду. Бул нерсе ал киши кеткенге чейин эле болгон. Эгерде кетиргибиз келбесе, ал кишини жазалагыбыз келсе, шайлоо бүт электе же өзү бүткөндөн кийин деле биз чек араларга бир тоскоолдук кылып, ал кишини өткөрбөгө бир тапшырмаларды берсе болот эле да. Бирок антишкен жок. Ал кишиге байма бай эле чыгып кетти мамлекеттен. Ал киши кеткенден кийин иш козгошту.
бул дагы бүгүнкү күндө коомчулукка кичине түшүнүксүз маселе болуп жатат. Эми бул Өмүрбек Бабанов боюнча Кыргызда бир жакшы макал бар да. Тилден жаңылсаң турбай каласың да, буттан жаңылсаң туруп кетишиң мүмкүн да. Өзүнүн тилинен жаңылып алды да бул жигит. Анан эми мындай да. Мен ойлоп атам да, менин оюмча эми, конечно, мен 1,5 жылдан бери баягы министр болуп иштегенден кийин кызматта жок болдум да. Бул боюнча. Эми Бабанов боюнча толтура да иштедичи, негизичи. Баягы выборго шайлоого жеткизбей эле, эбак эле мындай камап койсо деле болмок да мунучу. Бабановдучу. Көп иштери көп болчу. Менин убагымда деле билет болуш керек баардыгың элечи. Бул жөнүндө өлкө башчысы айтып кеттими, бир нече жыл сактап калганмын, бир нече жыл түрмөдөн алып калдым деп. Камап эле койсок болмок эбак элечи. Анан эми мен ойлоп атам да, эми баягы элдин мына оппоненттерди камап атат, мына Бабановдон коркуп атат деген баягы сөздөрдөн алыс бололу деп туруп эле анан деген баягы шайлоого чейин, анан шайлоодо мына өзүнөн өзү эле жаңылып алып. Баягы свобода баягы эркиндик берди да. Туура эмес сүйлөнүп калды. Анан өзүнөн өзү кылып алды да эми бул чын айткандачы. Туура эмес баягы сөздөрдү сүйлөп, туура эмес иштерди жасап алды. Ошонун негизинде анан эми конечно жанагындай иштерге барып, даярданып, белди көтөрөм, анан ыз учушалам. Эми элге бүгүнкү күндө жетет го ошочу. Элибиз кыйналып кетти чын айткандачы. Стабилдүүлүк керек, башаламанчылыктын эч кандай кереги жок. Шайлоо таптаса өтүп, элдин баары шайлоону признавать этип атат. Анан мунун кажети жок болчу да негизи. Мындай иштерди жасап. Кадамдары, конечно, туура эмес, ошонун негизинде иш козголуп, анан баягы качып жүрөт деп ойлойм да. Бул жүйөлүү эле болуш керек деп ойлойм. Сөзүнүн аягында мына жакында жана кыргызда жакшы бир сөз бар, бир ит көрүп үрөт, бир ит көрбөй үрөт деп. Бул сиз арасында сизди да көбүнчө кошуп айтып жатышат, бул жана коопсуз шаар долбоору боюнча. Кече жакында эле Жогорку Кеңештен Карамушкина, Жогорку Кеңештин депутаты Карамушкина чыгып, бул боюнча бир аз сизге дагы тиешелүү сөздөрдү айтып кеткендей болду. Менимче бул Карамушкина муну буйрутма мен аткардыбы, анткени бул эл өкүлүнө туруп эле кээде биздин калпагыбызга асылат, же элечегибизге асылат, кээде туруп биздин тилибизге асылат, же бул адамга же бир мыйзам жооп бере турган мыйзам алдында өзүнүн жоопкерчилиги жокпу, ал жөнүндө да айта албайбыз. Бүгүнкү күндө сизге тиешелүү айткан сөзү коопсуз шаар боюнча мүмкүн көрүүчүлөргө кененирээк бир маалымат берип кетесиз, анткени ошол учурда социалдык тармактан ошо Карамушкинаны да колдоп, бул жерде деген коррупция болгон, бул жерде акча желген деген сөздөр айтылды. Ошон үчүн элге түшүнүктүү болуш үчүн сиз бир аз түшүндүрүп берип кетсеңиз. Эми бул коопсуздук шаар боюнча мунун тарыгы чоң да, чынын айткандачы. Баягы мен замминистр болуп турган маалда дагы мына ошо Бабановдун убагында, азыр айтып кетейин, ошо Бабановдун убагында бул проектти киргизебиз дешип 85 миллион. Ал киши премьер-министр болуп турганда, 85 миллион долларга ушул проектти киргизебиз. Жанагы частный партнерство менен бирге, мамлекет менен ошол частный 50-50 киргизебиз дешип. 85 миллион деген аябай чоң акча да. 85 миллионго Кыргызстандай мамлекеттен бир дегенде бир 3-4 жасап койсо болот да, ошол коопсуздук шаардан. Аны дагы араң деген анда дагычы коррупцион схема менен кеткен болчу да. Анда дагы эми ошо кезде кызматкерлер дагы жоопко тартылбай калды да, чын айтканда аяк жабылуу менен кетип калды. Ал жерде билем мен кимдер күнөөлүү, кандай болгон, эмне болгонун, кимге канча акча кеткенин бери билебиз да. Ал жердечи. Баары эле билчү, эми баягы ызы чугулбай эле коелу деген негизде болуп калып калды болуш керек да ошолчу. Андан кийинкисинде бул баягы коопсуздук шаарда эми тендерди өткөзгөн жокмун, чын айтканда. Тендердин комиссияга да мен өзүмдүн ишим даже ким киргенин да билген жокмун. 25 кишиден турган тендердик комиссия болгон ал жердечи. Ал жерде депутаттар бар болчу, ар кандай жанагы НПОнун мүчөлөрү бар болчу, Минтрансстан, биздин МУДдан, бардык жактан ошол өткөзүлгөн нерсе болчу да болчу. Мындай да бул коопсуздук шаар боюнча мен келгенде уже тендер бүтүп, аяккы этабы жүрүп атты. Мен келгенде акыркы этабы жүрүп, анан жанагы Россиянын фирмасы утуп алыптыр. Анан эми мындай да бардык ошол коопсуздук шаарга мен өзүм кет башым менен жооп беришим керек. Ал үчүн мага 1 ай убакыт берилген.
суроо бар да, ошол тендердин кандай өтүшү, ал ошол тендерди уткан ошол фирма кандай деңгээлде туура өттүбү туура өтпөгөнүн мындай текшерүүгө өзөмөлдөп чыгууга 1 ай убакыт берилет. Анан мен эми жана доогорго кол коюш үчүн мен аны карашым керек да. Ана жөн эле көздү жумуп коюп кол кое берсең эртеңки күнү жооп берип калышың мүмкүн да. Анан биз текшерүү жүргүзгөндө тендердин 12 пункттан биз баардык жака ошол кездеги жогорку кеңештин депутаттарынан бери мына азыркы парламентке дагы ошол коопсуздук шаар боюнча ошол эле жанагы республика ата журт фракциясында биз барып туруп слайд менен бүт баардыгын түшүндүрүп бергенбиз. СДПК партиясы да чакырган бул боюнча. Баардык партиялардын өтүп анан парламентке келгенде муну чыгарып эле коелу. Себеби мына ну и так ясно. Баягы белгилүү болуп калды. Себеби таза өткөн эмес. Бул жерде акыркы чечимди парламент кабыл алган, Ал жерде чоң акча, бул боюнча президент да билет. Ошол кезде мына Алмаз Шаншенов да билчү. Мен келип далаш теткем, билдирүү билгискенбиз. Ал киши айткан туура колгоң жакшы болду деп. Эгерде азыр таанып кетпесе, мен ошол кезде ал кишинин өзүнүн сөзү бар. Мына ошол кезде Табалдиев Бузурманкул Беркитович ошол кезде, по-моему, ГКМБнын чоң башчысы болуп турган. Ал кишиге да барып жашыруун маалыматтарды окуганбыз. Кандай болуп, эмне болуп, кимге кандай акча, канча акча, миллиондогон доллар откат болуп келе тургандыгы жөнүндө дагы маалыматтардын баардыгын президент да билет. Менин башым экөө эмес да. Жөн эле мамлекеттик деңгээлдеги проект эле кол коюп эле кыйшаңдап койбогон. Бул боюнча мына Темир Сариевдин убагында дагы канча жолу заседанияда, чоң расширенный заседанияда да каралган болчу. Ошондо дагы биз бүт барын ошо тендердин туура эмес өтпөгөндүгүн, коррупционный схема менен өткөндүгүн баардыгын биз ар бир пункт кылып туруп баардыгына бергенбиз. Генеральный прокурор, зам генеральный прокурор болчу, ошол кезде прокуратуранын орун басары Кылыч. Ошол мына заседание правительствода премьер-министр ошол кезде Темир Сариев болчу, ошо сураган юридическая оценка бербейсизби депчи. Анан айтты да, министрдин берген баяндамасы туп-туура. Вот баардык доводдордун баары подтверждается. Ну, мы не можем возбудить уголовное дело, биз иш козгола албайбыз. Себеби бул жерде кылмыш аягына чейин чыгыра элек. Эгерде ошол министр кол койсо, доогорго, ошондо бул оконченный состав преступления деп коет. Кылмышты мына толугу менен бүттү. Анан ошондон кийин биз ишти козгойбуз да, анан деген нары неметебиз. Тиги иш жүргүзөбүз. Менимче коомчулукту кызыктырган бүгүн ошонун жыйынтыгы эмне болуп бүтөт эми? Анан сотко берилди. Мына соттун баардыгынан утту. Мына бүгүнкү күндө муну ишке киргизиш керек. Мен ошол кезде мына Молдовиядан барып дагы бирдемелерди алып келди деп да ушактабады. Молдовияда килеген министри ошол жерде тиги правительствонун мүчөсү ошондон барып бизге безвозмездный 500 000 доллардык программаны жөн эле бизге берди. Ошол менен өзүңөр койгула депчи. Биз кичинекей кылып татынака кылып туруп ошол жерге койдук. Тетиге Кудай берген базардын жагына койдук. Ошондо канча деген нарушение. Мына бүгүнкү күнгө чейин ошол жерде жол эрежесин буткандар, по-моему, тиги штраф төлөп атышат бүгүнкү күндө. Мына ошонун негизинде баардыгын биз мына татынака кылып туруп муну коопсуздук шаарды өзүбүздүн күчүбүз менен деле жасап койсок болот. Мына мен шаардын мэрине дагы айтканда, бул мэр дагы туура көргөн. Давай жасайлы. Себеби биз аябай чоң грантовый акча алып атабыз. Көчөлөрдү жасайбыз, ремонтторду. Жанагы знактарды, мына көчөдөгү светофорлордун баардыгын биз минайт этебиз. Мына ошонун негизинде давайте ошондо чогуу эметели деп туруп бул киши дагы макул болгон. Биз поэтапно мындай квадрат кылып туруп жасап койсок, эмгичекти бүтүп калмак булчу. Көптөл бул өзүнө өзү актаган нерсе да, коопсуздук шаарчы. Анан эми ошол эле камера болуп калса эле анан деген жол эрежеси бузулбай калат тиги бу дегенде мен алысмын. Эми ал жерде адам баласынын өзүнүн сознаниясынан деле болот да. Өзүнөн да болот. Өзүнөн да болот. Анан бул коопсуздук шаар боюнча муну айтып отурса, буга мындай бир күн керек да, чынын айтканда, эфир жетишпей калат. Кененирээк айтыш үчүн. Муну
мен айтып атпаймынбы, баардык жактарда бүт мына документтердин баардыгын мен сактап коюп койгом, кийин мындай суроолор туулат депчи. Анан эң бир негизгисин алып көрсөңөр, мына 85 миллион деп биринчи жолу тендер неметип атабы? Экинчисинде дагы балчы айтып туруп 65 миллион деп атат. Мына Алматаны, Астана, тетиги Кытайдагы көптөгөн шаарларды, Кореяда көптөгөн шаарларды, 20дан ашык шаарларды жасаган фирмалар мына азыркы ошол Казакстанда бүт жасап бүттү. Ошолор өтпөй калганда тендерге катыша албай калышкан. Эми мен мына азыр айтып коеюн, ошондо мен ошол фирмалардын жетекчилери менен жолугушкам. А сиздер эмне үчүн катышпай калдыңыздар деп. Сиздер эмне үчүн катышкан жоксуңар? Момундай татынакай бизде чоң момундай проект болуп атса, сиздер мына Казакстанның Астананы жасап, Алматаны жасап, Астанага кетип атышкан. Булар жаңыртып атышкан. Мурункуну жаңыртып жакшы жасап атышкан. Южный корейская фирма бар болчу. Ошолорду чыгырткам, жетекчиси сиз эмне катышпадыңыз? Открыто акча сурашкан. Анан бир эле момундай бул кагасын туура эмес, бул кагасын туура эмес деп киргизбей койгон. Бир топ чоң жакшы кыйын баягы дүйнө жүзүнө белгилүү фирмалардын көбү кирбей калган. Анан жанагы жерде фирмаларды киргизип алып анан татынакай кылып анан жанагындай. Мен бир эле нерсесин айтып берейин. Биринчи этапта ошол азыркы тендерди уткан Орус Россиянын фирмасы өтпөй калган. Аны эле кайра экинчи этапка өткөзүп атышат да. Кайра алып келип атышат. Кайра алып келип элечи. Анан муну сурадым. Бирок кызыктар болушу мүмкүн. Муну эмне үчүн силер биринчи этаптан өтпөй калса бул фирма, а эмне үчүн экинчи этапка алып келип өткө кайра кошуп атасыңар десек, мында конкуренция кайра көбүрөөк болсун дегенбиз деп. Ну такой же не бывает. Слушайте, андай болбойт да. Анан эртеңки күнү менден сурайт да муну, сен ал фирма жасабай, бир тыйын акчасы жок, ар кимге карыз, Россияда 1-2 жерде соттошуп, иш козголгон фирма болсо, мен ал көрүп туруп, анан деген мен кол коюп берсем, эртеңки күнү ал иштебей калса, проект иштебей калса, эртең Турганбаев, сиз каякта карадыңыз деле деп айтат да, сиз жооп беришиң керек да мен агачы. Значит, сиз дагы ошо коррупциянын ичине кирип, жанагылар менен кошо акча тыйын жеген болушуң керек. Баягы эми колунан кармак болгондон кийин ким канча акча алганын мисал кезде мен каяктан билейин анычы. Вот. Эми бул деген анын бардыгын президент билет. Мурунку президентибиз мына Алмаз Викторович билет, канча акча не болгонун бардыгынчы. Ошон үчүн унчуккан жок да. Мында чоң проект болбосо айтат эле да, министр сен эмне дейт эле да. Эмне үчүн жооп беришиң керек, эмне үчүн сен буга кол койбой атасың, эмне үчүн сен тоскоолдук кылып атасың деп эле айтмак да. Жумуштан деле кетип калмак ошол кездечи. Значит, ал жерде ал кишиде дагы маалымат бар болчу. Маалымат бар толугу. Ошонун негизинде коопсуздук шаар ошондой болуп калган. Булчу. Бул мен кичине эле жерин айтып бердим. Эгерде муну чоңураак кененирээк айтсак, неметет. Эми ал карамушканы боюнча мен эми аял киши менен мен баягы кайма айтышып, же болбосо мен ал кишиге мен баягы аттатына калып кичинекей кылып туруп интернет блогтарына жөнөтүп койдум. Ал киши окуду болуш керек. Эгерде кененирээк маалымат керек болуш болсо мен справкасын ошо кездеги 12 пункттан турган доводдордун баардыгын мен берейин деп мен ал кишиге айткам. Андан ошол берген сайтка дагы мына Акипреске айткам, биз даярбыз. Парламентте жок эле, өзүңүзгө түз кайрылып. Эгерде сиздерге керек болсо деп, бир копиясын алып барып бергем. Алар окуп, көрүп, баардыгын одобрить этип, сиздики туура экен деп ошол ойдон унчулбай калды бул боюнчачы. Анан эми аны баягы мындай да. Бул мен сиздерге бир нерсени айтып өтөйүн. Бул жанагы балыкчы корумдуу жолу да, мына кольцевая дорога депчи. Мына ызычуу болбоду. Ошонун эле өзү болмок, болду эле. Мына мен кол коюп койсом, жанагындай ит болмок. Жыйынтыгы ошондой болуп чыгат. Жыйынтыгы жанагындай болмок. Же бүтпөй, чала бүтүп, же бир башалан болуп ошондой нерсеге бармакпыз да. Анан мени үстүмө ишти козгоп туруп анан деген. Ошондо жанагы карамушкен айтып атпайбы? Ошондо мен үстүмө иш козгосо болмок. Эгерде мен ошону кол коюп туруп анан ошону бүтүрбөй ошонун баарына жанагынын баарын көрүп туруп жасасак, анда ишти козгоп туруп жоопко тартса болот. Мүмкүн ошо сиз себепкер болуп жана коррупция болбой өтпөй калган, ким бирөөлөр менен иштешип акча алалы деген адамдар мүмкүн ошолор бул ишти кайра козгоп, кайра ошондой бир депутаттарга сөз берип сүйлөшүп жаткандыр. Сөзүңүзгө аралжы, мына бүгүнкү күндө биздин өлкөдө, мамлекетте абдан көп жол кырсыктары катталып, ал күндөн күнгө көбөйүп бир баягы атайлап бир ошо бир жасалган нерседей болуп эле бир коомчулукту таң калтырган окуялар көп болуп атат. Сизге айтайын деген, сиз министр болуп турганда ПМ, патрульный милиция деп ачтыңыз эле. Эмне үчүн ал кайра жабылып калды? Анын негизи биздин коомго анын кереги бар беле? Ошол боюнча кыскача айтып берсеңиз. Эми бул мындай да. Мына
майы кызматкерлери деп гаи деп элечи. Мына кандай чоң негатив болуп келди. Канчасын мына пара алган жеринен кармады. Кээде даже өзүңүздөр көрдүңүздөр машинанын капотуна чейин сүйрөштү булардычы. Андан сырткары мына көчөдөн бир жолу бирөөнү кармашты. Улам кайра көргөзүштү го. Коомдук каналдардын бардыгында көргөзүштү. Какой-то ошону биринчи эле көрүп калгансыз элечи, бир эле милицияны көрүп калгансыз. Тиги дулдуңдап 100 сом, 200 сом параны алып аны качты, аны кубалап келип кармап келишти. Ушундан бери баарын эметти да. Анан деген реформа керек милицияда. Мен биринчиден муну пай этапына жасап келаткам. Биринчи ошо көчөнү порядок кылалы. Вот, мына эл көрүп турган, эл басып жүрүп атпайбы. Мына мисалы кечинде сиз бала бакыраңыз менен үйүңүзгө тынч барышыңыз керек. Же болбосо түз жол менен Татынакай эч кандай бир кырсыгы жок үйүңүзгө жетип алышыңыз керек. Же болбосо кечкисин бир мындай дем алыш күндөрү мындай эс алышыңыз керек. Парковый зоналарда, көчөлөрдө, мына общественный место деп коет эми коомдук жайлардын бардыгындачы. Мына ошону эл көрүп, биринчи милициянын кызматын эл көрүп, эл баа бере турган ошол биринчи жана көчөдөгү тартип бузуулар. Ошолордун бардыгын бир порядок кылалы деп, мына ошол этаптан баштаган болчубуз. Мына участковый инспекторлорго жанагы эркинде жерлерге жанагында пункттарды ачып, элдин жанына коюп, эл менен иштесин, ошо элдин көйгөйлүү маселелерин чечип берсин деп, мен анын жөнүнө анын алып барып эле кое берген жокмун ар кайсы жерге. Патрульный милициянын дагы бул задумкасы аябай чоң болчу. Мына бардык мына коңшу мамлекеттердин бардыгында Татынакай эле иштеп атат патрульный милиция. Только ага материально-технический базасын укреплять этишибиз керек. Биз Татынакайга туруп программа кылып, пункт кылып, пландаштырып, этап менен жасаганбыз. Биринчи Бишкекти өткөзүп, анан Чүй областын, анан нарын. Себеби баягы Алыбек алына жараша кызмат кылат дегенде баягы биткемде акчага каражатына жараша жасадык да. Эгерде ошол патрулдук милицияны толугу менен толук кандуу жана материально-технический базасынан бери, машинесинен бери, кийим кечесинен бери бүт Кыргызстанды өткөзүш үчүн 536 биле 32 миллион бу ушундай эзимде жок да. Ошонун тегерегинде акча керек болчу. Биз анын бардыгын обосновать этип, заседание правительствода каралып, Татынакайга туруп, торжественно кылып бардыгын өткөзгөнбүз. Мен үчүн акча берген жок да. Мен иштеп турганда 40 миллион сом берди араң дегенде. Эң аягында мен айттым, бир жылда мына ГАИ кызматкерлери 300 миллион сом мамлекетке киреше кылып турат экен, жанагы нарушение кылгандардан штрафтан. Жок дегенде ошол 25% биздики экен. Постоянное правительство жогорку кеңештен бекитилген болчу. Ошону жок дегенде бергилечи, ошону ай сайын берип турсаңар, 10% материально-технический базаны укрептеткенге, ошо жок дегенде ошолорду колдонуп туруп, жана машина менен, могу жерде мына өзүңүздөр билесиздер, төш жанагы видеокамералардан бери коюп берели деп. Тиги сунуш кылсам дагы эч ким жасаган жок да мунучу. Ошо кездечи. Анан баягы мындай да тиги мышык майга жетпей сасык экен деген болбойт да. Ал дегенде ал задумка менен Татынакайны жакшы иштетпей коюшту. Материально-технический базалардын баарын оңдоп, эми мындай да ар бир мына азыркы бүгүнкү күндө карасаңыздар, көчөдө элибиз азыр тынч болуп турат. Баягы эски немен унутулуп кеткен неме болчу. Азыр көрөсүздөр. 6 айдан кийин, 3 айдан кийин элден ушунчалык көп отзывдар түшө баштайт. Мына ар бир угулда 2-ден 3төн ГАИ туруп алып эле токтоп эле отурушат. Бир кездерде мамлекет бийликтери айтышты, ГАИны давай көчөдө эле эмне булар самсаңдап эле тосуп дейт. Правда мен не правда, всех останавливает подряд. Бул эмне деген нерсе? Көчөлөрдүн бардыгы затор. Жанагы эки перекресткаларды карап көрсөңөр азырчы. Таксиден көп неме жок. Нарушение кылдыбы, кылган жокпу, ошол жерде коюп алып турушат. Мына биз деген ошондо, мына мен шаарда начальник болуп турганда ошондо бүт жана патрулдук милицияны түзүп туруп, ар бир районго 10дон кийин 10дон машина неметкенбиз. Биринчи баштаганда 5тен экипаж кылып туруп, квадратка бөлүп туруп анан кой бергенбиз машина менен. Ошолор машиналар менен жүрүп анан жанагы нарушение. Мында жөө басып жүрсөң, жөө туруп алып токтотсоң, бир эле нарушительди көрөсүз. Тиги жерде нарушать этип кетсе мисалы да. А эгерде экипаж толук кандуу, бензини бар,
татынакай машинеси бар, ичинде видео регистратору бар, артында 2 автоматчиги бар, патрульный постовой службанын, за рулем гаишник, гаинин кызматкери. Ошол айдап алып жүрсө, миллиондогон, миңдеген нарушенияны көрөт да. Мисалы айдап ошол квадрат ар бир сектор кылып, квадрат кылып туруп бөлүнгөн болчу шаардын баардыгы теңчи. Ошонун баары мунун задумкасы чоң болчу да. Жол эрежесин ал артындагы жана 2 милиционер не только ошол жерде жолдун коопсуздугун бузгандарды карап, неметпей. Ошо көчөдө кылмыштар болот. Тоноо болуп кетип атат, бири-бирин уруп атат. Кечкисин кээде кафелерде массовый драка болуп, аябай мушташчу. Кээ бирлерин бычактап кеткен күндөрү болуп калды. Кылмыштар ачылбай, пагарячым ысык кезинде изин суудурбай ачканга дагы. Тиги жерде 102-де атайын рация менен отурчу да. Ар бир машинеде рация, ар бир машинеде GPS система алып келип койдурган да ар бир машинеге. Тиги жерден экрандан дежурный частьта бүт көрүнүп турчу. Кайсы экипаж, кайсы. Эгерде өзүнүн дислокациясынан чыгып кетсе, сразу рациядан айтып, каякта жүрөсүң депчи. Анан алар деген мына 3 смен кылганбыз. Биринчи 2 смен болгон. Андан кийин 3 смен кылганбыз. Биз биринчи мунун замыслы, биз биринчи ночной милиция түзгөнбүз. Өзүнчө. Экипаждарды неметип түнкүсүн иштей башташкан. Себеби кечкисин өзүңүздөр карап көрсөңөр, таң аткыча машина көп да. Эл уктабайт кечкисин дагы. Түнкү турмуштагы бар да, өзүнчөчү. Бишкектин өзүндө. Анан ошого байланыштуу жерлерде бардыгын анан патрулдук милиция, мисалы Казакстанга барып, Россияга багып визит кылганда, ошондо барып биз көргөнбүз. Молдовияга барганда патрулдук милиция кандай иштеп аткандыгын көрүп, ошондо таң калганбыз биз. Биз жанагы патрулдук милициясынын базасына кирип туруп, кылмыш болгондо Молдовиянын жана патрулдук милициясы канча мүнөттө жеткендигин көргөнбүз биз. Биз деле ошого баратканбыз, 5-10 мүнөттө келип калчу. Мунун замысылдары көп да. Муну просто айласы кетип калды да. Мен эми азыр мурунку министрди тиги Жунушалиевди же болбосо азыркы иштеп аткан тиги Исраиловду мен күнөөлөгөн жерим жок бул жердечи. Просто мамлекет убагында акча тиынды жакшынакай кылып туруп бөлүп берсе, кайра монтип башаламан болмок эмес. Жанагынча жол кырсыктары көп болмок эмес. Себеби патрулдук милиция иштеп аткандагы эстеги данныйларды, мындай маалыматтарды алып көрсөңүздөр, ошо кезде азыркы бүгүнкү кезге чейинки канча ДТПнын өскөндүгү, анан ошо кезде патрулдук милиция түзүлгөндө канча процентке ДТПнын азайгандыгынын бүт бардыгы турат. Анан жанагы видео регистратор төшүндө тагылганычы, сонун болчу. Ал тетиякта серверге түшүп турчу да. Эч ким кээ бирлери жанагы мурунку баягы колу таза эмес, 5 кол тең эмес да, колу таза эмес гаилер кээде көнүп калганда алып жүр. Шак өчүрүп коюшкан маалдарды биз аябай мындай катуу неме болчу, тиги жаза алышчу да аларчы. Анан кийин уже менен иштеп калышты. Бир жолу бир ардегер мага звонт этти. Ардегер түз телефондон чыкты да мага. Түз телефондон чыгып анан айтып атат магачы. Укмуш сонун кылып коюптурсуз. Меликтик бул мен уялдым бүгүн. Штраф төлөп бердим ошол жерден деди. Келатып дейт, шашып өтүп кеттим дейт. Кызылдан оңго бурулуп кеттим дейт. Анан артыман ГАИ кубалап келди дейт, токтотту дейт. Анан түштүм дейт. Анан моюн бербей койдум дейт. Мен туура эле өттүм момдай. Анан жанагысын аксакалды анан көргөзгөндө анан уялдым дейт. Кечирип кой айланайын. Эмне штраф десең төлөп берейин деп анан төлөп бердим дейт. Ошону далилдеп турган аппараттар экен мындан келе. Конечно, ошонун баардыгы мына шаарга эле жетип калды да. Биз араң дегенде жанагы акчаларды эптеп тияктан бияктан сиздер ойлогула да, жанагы спонсорский канча машина алдык. Эч ким бизге машина алып берген жок да. Биринчи 96-жылы бир жолу машина алганда мына Алмаз Шаршеновичтин убагында уголовный розыск деп 100ге жакын машинаны бөлүп бергенде өзү тапшырган тиги. Жана атайын түзүлгөн полкко бир сонун кылып туруп бир база курбадык тияктачы. Бүт жатаканасы менен ошонун ачылышына барганда, ошонун корозунда Алмаз Шаршенович машиналарды тапшырган болчу ошондочу. Бул мамлекет биринчи жолу ошол 100 машинеге чукул машинени биринчи жолу 96-жылдан бери биринчи жолу сатып беришкен ошондо. 2005 по-моему 2015 году болгон. Анан эмне деген эме? Анан биз реформа, анан тиги бу деп атпайбызбы? Какая реформа? Реформа деген эмне? Жана атын өзгөртүп туруп эле анан деген
названиясын өзгөртүп эле берип койгондо эмне балдар кыйналып атат да, айтпайт. Милиция эч качан чыгып айтпайт, биз момундай туура эмес, жетик эмес. Кээ бирлер коркушат, кээ бирлер баягы айткысы келбейт да, себеби көнүп калышкан да бугачы. Анан бул реформа деген ошол да, материалдык техникалык базаларды укрепитишибиз керек да. Анан деген зарплатасы жанагы болсо алган айсы. Ну хорошо, что баягы акыркы күндөрү көп үйлөр курулду, мына көп кабаттуу үйлөр курулуп, ошол бирткен баягы милиция кызматкерлеринин бирткен мындай кичине материалдык жактан колдоо көрсөтүп кетти. Жакында дагы Жалал-Абадта берилген үйлөр. Ошонун негизинде гана көп нерселер неме болуп кетти. Эми канча деген зданиялар курулду, канча деген жанагындай пункттар курулуп атат. Мунун баардыгы тең элге жакыныраак иштеш керек да. Милиция деген бир жерге чогулуп турбаш керек. Милиция ошол кайсы жерде эл турса, ошол жерде күнү түнү менен кызмат кылыш керек. Көчөдө болуп чыгыш керек. Милицияны көчөгө чыгарыш керек. Көчөдө көчөдө болот да. Анан жанагы ал уурдалуу болуп атат, үйлөрдү уурдап кетип атат. Ар кандай кылмыштар деген эми ал өзүнүн специалисттери бар. Уголовно-розыска бар, ал иштейт. Мына көчөдө участковый, патрульно-постовая служба, ошол эле. Азыркы мына ДПС деп коюшту, ошол ГАИ кызматкерлери бул көчөдөгү бүт форма кийгенден кийин кылмыш ачыш керек. Форма милдеттүү түрдө, эгерде милдеттүү түрдө кылмыш ачпаса, форма кийип жүргөн милиционер кылмыш ачпаса, ал эч качан милициянын баркын да билбейт. Тирүү кылмышкерди көрүшүш керек да биринчи. Кармап көрүш керек анан расследовать этиш керек. Мына ошондон анан милициянын эмне экендигин анан ошондо түшүнөт. Анан жанагындай кичинекей зарплатасы менен мына зарплатаны көбөйтүш керек. Эми 100 сом, 200 сом. Пайковой деген эмне? Пайковой мына. Пайковой деген жок. 32 сом. Ошол эле мен бир жолу парламентте да айткам. По-моему, тетиги питомникте бизде иттер көбүрөөк, ошолорго пайковой көбүрөөк каралган да. По-моему, 80-90 сомдун тегерегинде болуш керек, если память не изменяет. А биздики, по-моему, 31 сом болуш керек пайковой. Мына ошондой сыяктуу нерселер көп да. Мына ошолордун баардыгын чогултуп какшап жүрдүк да. Ушуларды көбөйтөлү, мындай шарт түзүп берели. Шарт түзүп берсек, өзүнөн өзү реформа болот. Кызматкерлердин кулк мүнөзү өзгөрөт. Ишке болгон мамилеси өзгөрөт, кызыгуусу өзгөрөт. Конечно, ошол эле кечеде старший лейтенант же болбосо капитан же болбосо майор 15 миңдин тегерегинде акча алат. Күнү түнү менен 15 миң деген эмне деген акча. Квартирада турат. Анан 3 баласы бар. Балдар чоңоет. Чоңойгон сайын балдардын мындай требованиясы да көп да. Кийим-кеч алып бериш керек, окуу курал алып бериш керек, мектебине төлөш керек, бала бакчага төлөш керек. Ошондой көп нерселер бар да. Мына Каракол шаарына ошо кезде мен кетип атканда бала бакчаны баштап кеттик эле. Мына азыр бала бакча бүттү. Мен азыр анализ деп коем, мактанып атат деп айтпасын, көбүчү мактаныч эмес. Мына бир дагы мамлекеттик структура жок экен. Вот биринчи жолу биз ошол бала бакча салып турбуз. Эч бир структура бала бакча салбай экен. Государственный структуралар да, мамлекеттик структуралар. Ичинен биринчилерден болуп ошо МВД мына Каракол шаарына татына кагылып туруп 2 этаждан турган татынакай неме салып бергенбиз. Бала бакча, по-моему, ачылды болуш керек. Вот. Мына ошондой көп нерселер, мына реформа дейбиз, мына патрулдук милиция жөнүндө мына жакшы айтып атасыз. Эми, конечно, муну дагы карап, билармандар көп да, карап көрсүн, иштетип көрүшсүн. Бирок мен сиздерге айтып коеюн, кайра эле баягы ошол эле патрулдук милицияга кайра келип киребиз деп ойлойм да. Себеби азыркы, не знаю, кандай болот. Баягы турган структураны сындырып коюш эң эле оңой. Бирок мен ойлойм да, муну баягы министрдин жайына деле койгон жок болуш керек, по-моему. Баягы мындай да, койду сойсо дагы мындай казапчылар союш керек да. Бөдөнөн сойсо деле казапчы союш керек да. Кандай кылып неметиш керекчи. Эми мен баягы мактанычылуу эмес тетиги лейтенанттан баштап, тетиги рядовой должносттан баштап анан деген министрге чейин, генералга чейин жеттим. Кудайга шүгүр, мына 35 жыл иштедим. Вот. Милициянын ичинен билиш керек да. Кээ бири бар да, бул милициянын жөнүнө башкарып койсо болот, ичине кирсе, бул милиция деген эң чоң структурада. Милиция бул деген мамлекеттин арка мойну да, хребет государства деп коет. Мамлекеттин түзүлүшүнө,
ошонун коопсуздугуна баардыгына экономиканын өсүшүнө чейин милиция бийлейт деди, чын айткандачы. Милиция кызматкерлерин ошон үчүн мына тетиги өнүккөн мамлекеттердин үчүн полициясын аябай биринчи орунга коюшат. Жакшы карашат. Жакшы карашат. Милиция эгерде образцовый жакшы иштеп, стабилдүүлүктү алып келип турса, мамлекеттин өсүшү да жакшы болот. Анан жана иностранный инвестор, турист деп атабыз. Барган жерде эле баардык жерде айтып, ошонун баардыгы келе баштайт да. Коопсуз болсо баардыгы келе баштайт. Анан көчөдө тоноп, жанагында атуучулар болуп турса, анда келбейт да эч кимчи. Ошон үчүн милицияга көңүл буруш керек. Анан деген сураш керек буларданчы. Вот. Мына азыр мен билем да. Мен үйдө отуруп, милиция бүгүнкү күндө канча литр май алып атканынан бери билем да. Эми 5 литр май эмнеге жетет? Азыр кышында 5 литр май бизге барып мындай оталдырып машинаңды жылытып койсоң 5 литр май кетет. Каяктан коет? Өзүнүн чөнтөгүнөн коет да. А өзүнүн чөнтөгүнөн куюш үчүн бирөөнү токтотуп алып, анан омуролойт. Андан алат акча алып. Анан кечинде барса үйүндө балдар отурат. Тамак жейбиз деп. Мына ошонун негизинде эмес. Анын айлыгын мүмкүн ушул сиздин жасаган жакшы бир планыңыз ушул патрулдук милиция боюнча жакынкы күндөрү мүмкүн ошонун ыңгайлуу экенин көрүшүп, мүмкүн ишке ашып калат деген ойдобуз. Маегиңизге чоң рахмат, Мелис мырза. Мына бүгүн чындыгында эле бизде коопсуздукту сактоо үчүн бир топ нерселер түшүнүксүз болуп, анын ортосунда бурмалоолор болуп, мүмкүн баары туура жасалбай жатат. Менимче коомчулук муну түшүнүү менен мүмкүн ошол жогоруда сиз айтып кеткен нерселерди коомчулук өзү талап кылат. Бизге ошол ПМ жакшы эле, бизге жанакындай бир коопсуздугубузду бек кармаган, биз убагында жетип турган нерселер жакшы эле деген өз ойлорун ортого салышат. Мындан ары да кызыктуу маектериңиз болсо бизге келип кабардап туруң. Анткени чындыгында эле эл бүгүн коопсуздукту негизги бир бейпилдик деп сезебиз. Анткени биздин бир эле ушул ички жол эрежесин бузган, же болбосо жанагы болгон ДТПлар гана эмес, бизде азыр башка тараптан экстремизм, терроризм деген сыяктуу бир коркунучтуу абалдар да жок эмес биздин өлкөдө. Ошон үчүн бизге негизи бүгүн элдин коопсуздугу керек. Ушун менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге экс-министр, милициянын генерал майору Мелис Турганбаев келип маек куруп берди. Сиздер менен Үмүт Мукамбетова болду. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.